Балдар, биздин кезектеги сабагыбыз адабий окуу сабагы. Бардыгыбыз окуу куралдарыбызды даярдап, ыңгайлуу отуруп, бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү бурабыз. Бүгүнкү адабий окуу сабагынан өтө турган жаңы темабыз робот деген эмне деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта робот түшүнүгүн жана анын түрлөрүн үйрөнө алабыз. Роботехника түшүнүгүн өзүңөрдө калыптандыра аласыңар. Роботехникалык системаларды башкаруунун түрлөрүн окуп үйрөнөбүз. Балдар, алгач биз робот деген эмне экенин билип алалы. Робот бул программалануучу жана адамдын жардамысыз эле сырткы чөйрө менен аракеттешип, андан ары биз киргизген маселелерди аткаруучу механикалык түзүлүш. Робот деген сөздү 1921 жылы өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн адам түспөлдүү жасалма кулдардын классы сүрөттөлгөн. Россумдун универсалдуу роботтору деген чыгармасында чехиялык драматург Карл Чапек эң биринчи колдонгон робото деген чех сөзү аргасыз кулчулук дегенди түшүндүрөт. Көрдүңөрбү балдар, биз робот жөнүндө кыскача маалымат алып алдык. Китебибиздин 89 бетин ачып, робот деген эмне деген текстти көңүл коюп угабыз. Адам баласы жумушсуз жашай албайт. Иштебей токтоп калганда адам баласы өзүнүн жашоосун токтотот. Ал эми жумуштун да оору менен жеңили, чоңу менен кичинеси, катуусу менен жумшагы, ысыгы менен муздагы болот. Көзгө көрүнгөн жумуштун баары кол, буттун жардамы менен бүтөт. Бирок көмөкчү аспап, курал болмоюнча жайдак кол менен иштин баары бүтө бербейт. Ошол үчүн адамдар ар кандай курал-жарактарды, аспаптарды, машиналарды ойлоп чыгарышкан. Бирок адамдар ошол оор эмгегин күн санап жеңилдетүүнү дагы ойлоп келишет. Күч менен эмес, акыл менен көп ишти аткарууну мурдатан эле кыялданып келген. Акырында адамдар роботту ойлоп табышты. Биз ошол роботтордун кандайча пайда болгонуна токтоло кетели. Саат оңдоочу Франсус Викансон деген уста механикалык куурчак жасап, ал куурчак кадимкидей чоор тартып, 12 түрдүү обонду так өзүндөй ойноп берген. Андан кийинки жасаган куурчагы сол колу менен чоор тартып, оң колу менен коңгуроо каккан, оозунан чоор алып, таңдайын шакылдатып, кадимкидей күүгө келтирген. Андан кийин швейцариялык Жак Дро деген уста 5 жашар баланын боюндай куурчак жасап, ал кадимкидей столго отуруп, куш калемди сыяга малып, ката кетирбестен кагазга кат жазган. Кийинчерээк ал өзүнүн 16 жашар баласы экөөлөп, укмуштуудай саат жасап чыгарган. Сааттын бетинде шакка конгон сары чымчык канаттарын талпынтып сайрап турган. Анын жанында китеп окуп жаткан кыз менен жер-жемиш салынган себет, себетти кайтарган күчүк болот. Себетке салынган жемиштин бирөөнү алып койсо, аны кайра ордуна коюп коймоюнча баягы күчүк безеленип өрө берет. 1920 жылы чех жазуучусу Карл Чапек жалаң куурчактар иштей турган завод жөнүндө пьеса жазып чыгып, куурчактарга робот деген ат коёт. Ошондой эле бир топ фантастикалык романдар менен повесттерди жазып чыгат. Аларды окуп чыккан окумуштуулар адам үчүн пайдалуу иштерге роботторду колдонууну ойлонушуп, зыяндуу, кокустук оор иштер менен микроскоптук абдан майда тетиктер үчүн анын зарылдыгын билишет. Ошол максатта эң биринчи механикалык тетиктерди электр моторлорун радиолампалар менен алмаштырып,
электроникага өтүү максатын коюшат. Адамда 2 кол, 2 бут болсо, роботко ал жетишсиз болот. Ага көп кол, көп бут керек. Ошентип окумуштуулар адегенде 6 буттуу Шама деген роботту ойлоп чыгарышкан. Андан кийин Тбилиси шаарынан басуучу тракторду жасашат. Бул экөө тең жолу жок шарттарда иштөөгө жөндөмдүү болушкан. Андан көп узабай Ташкент шаарынан пахта терүүчү комбайн жасалып чыккан. Ошентип дөңгөлөктүү роботтор жаралат. Робот адам баласынын турмушуна сүңгүп кирип, жеке гана кол менен буттун кызматын аткарбастан, көрүү, угуу органдарынын кызматын да аткара башташат. Электрондук мээ пайда болуп, миллиондогон эсепте заматтын ортосунда жаңылбай так чыгарууга жетишти. Ал эми биздин Бишкек шаарындагы электрондук эсептегич машиналар заводунан чыгарыла баштаган. Анын аткарган кызматын айтпа. Андагы программа боюнча түзүлгөн электрондук арифмометр кандай гана эсепти болбосун, адамдын мээсине караганда 10 000 эсе тез чыгарат. 1 секунданын ичинде 100 000 эсеп чыгарууга үлгүрөт. Бүгүнкү күндө роботтор өркүндөтүлүп, жылдыздарды изилдеген аппараттар жаралган. Азыр роботтор ыр жазат, алтырбай обон чыгарып ырдайт. Чөнтөк телефондорунун түрлөрүн айтпай эле коелу. Аңгеменин автору Ашыров. Балдар, силерге бул текст аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Анда өз алдыңарча дагы текстти окуп чыгып, алдындагы суроолорго жооп жазабыз. Дептерибизге жооп жазабыз, Үйгө тапшырма ошол суроолордун астындагы макалдарды окуп, маанисин тесттен таап, чечмелегиле. Тексттен макалдын маанисин таап, чечмелеп, дептерибизге жазабыз. Саламатта болгула.